АКШнын Чикаго шаарындагы көрүнүктүү DevX IT мектеби эми өлкөнүн бардык облустарында жана Исхак Разаков атындагы техникалык университеттин базасында студенттерди кабыл алат. 18 айлык кыска мөөнөттө окутуу программасы 1-сентябрда башталат. Алгачкы 2 ай англис тилин жана программалоонун негиздерин терең үйрөнүүгө багытталат. Андан ары студенттер 6 ай бою интенсивдүү билим ала турган IT тармагындагы 7 багыттын бирин тандап алышат. Тренерлер, негизи мугалимдер Америкадан болот. Чоң компаниялардын мугалим иштеп аткан адистери болот. Биз тараптан бул жерде тьюторлор менен жардам беребиз окуучуларга. Бул мектептин сайты бар, devx.kg. Ошол сайт аркылуу каттоодон өтүп, каалоочулар жазылса болот. Билим берүү практикалык билимге жана минималдуу теорияга негизделген. Биринчи күндөн баштап студенттер дүйнөдө мыкты компаниялар тарабынан колдонулган продукттарды иштеп чыгууну үйрөнүшөт. Дипломдук иштин ордуна студенттер стартап өнүмдөрүн көрсөтүшөт. СНГ контингентинде 100 миңге жакын айтишникке мындайча айтканда мукташтык бар экен. Ошол эле учурда англис тилдүү дүйнөдө бүгүнкү коондун каттоосу боюнча 3,5 миллиондун тегерегинде IT адисине мукташтык бар. Демек биз Кыргызстанда массалык түрдө көп сандагы IT тармагындагы программисттерди, ошол эле учурда адистерди даярдашыбыз керек. Бул тармактын келечеги абдан кенен. Анткени бул тармак дүйнөдө мындан кийин өндүрүштагы бардык тармактагы ITге байланыштуу жүрмөкчү. Чет тилдерин үйрөнүү жана IT тармагын өнүктүрүү билим берүү системасынын артыкчылыктуу багыттарынан. Мындан улам стратегиялык тармактын бирине айлантуу боюнча мамлекет тарабынан өзгөчө кадамдар ташталууда. Бул жааттагы пландарды ишке ашырууда билим берүү жана илим министрлиги тарабынан эч кандай бюрократия болбойт. Краткосрочный курстарды өткөндөрдү эми дагы даярдап, каалоочуларды экинчи инженер программисттерди даярдайбыз. Ар кандай программаларды, приложенияларды, application'дерди даярдап, аларды дүйнө рыногуна сатса болот. Бул боюнча азыр Кыргызстанда абдан алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. 5000ден ашуун биздин инженер программисттер өздөрүнүн жасаган программаларын дүйнөгө сатышып, алардын доходу кирешеси быйылкы жылы $50 миллион жетти. Демек муну дагы көбөйтсөк болот. Алгачкы окуу жылда 500 студентти кабыл алуу максатталууда. Бул сан бара-бара көбөйтүлөт. Окуу акысы айына $200 жогору. Мына ушул DevX компаниясы Америкада соңку 5 жылдан ашуун иштеп келатат. Алардын Америкадагы окутуш үчүн Америкада $15 миң окушат. Биз ошону бул жака көндүрүп алып келдик. Бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда IT адисинин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн негизги фактору болгон долбоордо жана командада иштөө боюнча реалдуу тажрыйбага ээ болушат. Арыз берүүчүлөргө негизги талаптар орто мектептин 9-классын бүтүргөндүгү тууралуу күбөлүк жана англис тилин орто деңгээлде билиши керек. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.